Чүй облусунун келечегин түптөп, анын өнүгүшүнө бүтүндөй өмүрүн арнаган эмгектин ардагерлери бардык аймактардан чакырылган. Мындай салтанаттуу иш-чараны президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты аларга сый-урмат көрсөтүү максатында уюштурду. Сиздердин элибиз үчүн, мамлекет үчүн кылган кызматыңыздар эч качан унутулбайт. Ардагерлер тарыхтын тирүү күбөсү, өлкөнүн ар намысы. Биз сиздерден билимиңиздерди, тажрыйбаңыздарды, акыл насаатыңыздарды баалайбыз жана ар дайым колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Сары Өзөн-Чүй куттуу эл, берекенин жана ынтымактын символу деп аталган иш-чара Кыргызстанда биринчи жолу белгиленип жаткан Аталар күнүнүн урматына карата өткөрүлдү. Мааниси жөнүндө айта турган болсом, мисалы дүйнөдө бар да баарыңар билесиңер, гендердик саясат бул теңчилик деген маани билет да. Бул коомдо жалаң эле энелердин, аял затынын эмгеги эмес, эркектердин, ата-энелердин да өзүнүн орду бар. Копол тоодой болгон. Анан ошону ойлоп биздин тиреки жогорку кеңеш, өкмөт жетекчилиги кененчилик туура саясат жүргүзүп, Аталар күнүн уюштурганына ыраазычылык айткым келет. Коомду өнүгүш үчүн ар бир үй бүлө мүчөсүнүн өзүнүн орду бар. Балдардын, ата-эненин анын ичинде бала бакыраны тарбиялап, коомду өнүктүрүү үчүн бул атанын орду чоң болот да. Биз бала кезде мисалы бир эле сөз менен тарбиялап койчу, энебиз атаңа айтам, атаң кел атат деген элеч. Бул чоң сөз да, философиясы бар үчүн. Атанын орду бул коомдардан чоң. Чүй облусунда Сары Өзөн деп аталган эмгек ардагерлеринин кеңеши 2023 жылы түзүлүп, ар бир райондо айылдарда төрагалары дайындалган. Бүгүнкү күндө алар активдүү иш алып барышууда. Бул демилге үчтүү жагынан эле калып калбай, төмөнкү эл катмарынан көтөрүлсүн деген максат менен биз баягы илгерки партиянын убагындай, коммунисттик партиянын убагындай ар бир айыл өкмөттөрүндө, айылдарда ардагерлер менен жолуктук. Ошолордун өздөрүн чогултуп, ошол кеңештерди түзүп, өздөрүнүн демилгеси менен өздөрү көрсөткөн ошол айылдагы, айыл аймактарындагы баягы аттуу баштуу, ошол илгери өз заманында эмгек кылган, элге кадыр баркы кишилерди төрага кылып шайлап алышты. Ар дайым эл менен эл ичиндеги болуп аткан нерселер менен кабардар болуп туруу, жана президенттин жарлыктары тууралуу, биздин областыбыздын эмне маселе боюнча азыркы көйгөйлүү болуп турса, ошого биз дайым аралашып иш алып барып атабыз. Болгон ушу аракетибиз менен ушу жаштарды кийинки бул келечегибиз болгон жаштарыбызга ушу ыймандуулукка алып келиш үчүн баягы болгон аракет менен аракет кылып атабыз. Кеңешти түзүүдөгү максат коомдун руханий жактан өнүгүшүндө улуу муундардын келечек муундарга жол көргөзүүсү, акыл насааттарын үйрөтүү, жаштарга үлгү болуп, аларды патриоттуулукка чакыруу. Мындан сырткары, кеңештер аркылуу аймактардагы ардагерлердин көйгөйлөрүнө, муктаждыктарына жардам берүү, материалдык колдоо көрсөтүү. Кеңешке ар түрдүү кесиптин ээлери, өмүрү өрнүк ардагерлер мүчө болуп катталган. Учурда алардын саны жалпысынан 95 000. Ардагерлер кеңеши барлык эмгек ардагерлерин баарын бириктирип атпайбы? Медицина болобу, айыл чарбасы болобу, өнөр жайы болобу, мынакей ушул артыкчылык ушунда болуп отурат. Ушунун жаратманы, ушунун автору Чүй облусунун губернатору Жумагазиев Канат Сагынович 2021 жылдын 29 ноябрында түзүлгөн. Мына ушундай бир жакшы нерсе да. Ушул ардагерлердин коому сөзсүз керек деп ойлоймун. Себеби кийинки убактарда телевидениядан дагы биз аз угуп калдык. Балдар көбүнчө ыр бийлерди, анан артисттерди жөнүндө сөз болот. А именно ушул биздин басып өткөн ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу наркыттары жаштарга тийгизген, деле биздин элибизге тийгизген пайдасы жөнүндө аз сөз болуп атат. Анан ушул ардагерлердин коомунун түзүлүшү өзгөчө жаштардын тарбияласына эң керектүү деп ойлоймун. Алар тарых жөнүндө, салт жөнүндө, ошондой эле искусство жөнүндө биздин ата-бабаларыбыздын ушул бардык байлыктары жөнүндө айтып берип, ошолор жөнүндө сөз болуп, ошо жаштарыбызды ошого тарбияласа эң жакшы болот деп ойлойм. Атайын чогулган ардактуу ата-апаларга салтты улай наркы айткан, баалуулуктарыбызды барктап карк айткан мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов келип, улуу сөздүн учугун улай бир топко чейин кызыктуу баян курду. Кабылай ушу Сары Өзөн Чүйдүн боорунан баарыбыз
мен баш болып сіздердің қызыңарды алып бақытты болып қойныңарға батып атабыз. Не деген келсеңер білбеймін, орысы, қырғызы, өзбегі, қазағы, қайсы орысы болмасын күйгілі келіп орын алып атабыз. Жерігерді түгілмейді екен, жер алып үй құрып атабыз. Көрсе, жұрт адамның жеріне, үйіне батпайды екен, пейіліне батады екен. Жолугушуу суроо жооп иретинде да уланды. Мен бир гана суроом бар да, Кыргызстан тарып билгенден. Кыргыздар көп сүйлөбөйлө. Орусча айткан мысля менен сүйлөшө алабы? Жаштарга осуяттуу боло турган жакшы сөздөр болду. Бул кишинин айткандарын баарын жаштарыбызга, окуучу балдарыбызга, кийинки муундарыбызга жеткирсек, бул Кыргыздын нарыктуулугу, барктуулугу, улуттук кылымдардан бери сакталып келген нарыктуулук, барктуулуктардын баары түбөлүккө сакталат. Ошо бүгүнкү айтылган сөздүн баарын колдойбуз. Бул жерде окуучу балдар үчүн, ата-энелер үчүн, аялдар үчүн, жаштар үчүн айтылган сөзү аябай чоң сабак болду. Майрамдык иш-чарага карата атайын колөнөрчүлүктүн ажайып көргөзмөсү уюштурулган. Анда ар бир райондун балдар чыгармачылык билим берүү борборлорунун окуучуларынын эмгектери коюлган. Кыргыздын нукура илгеркиден калып калган нерселерди жаңыртып атабыз да бул жерден. Окуучуларга биз үйрөтүп, ошолорду унутулбасы үчүн көп нерселерди үйрөтүп атабыз. Мисалы, жыгачтан сүрөт тартуу, же болбосо эски кийимдерди кесип, оюмдарды салып, ушундай жакшы иштерди кылып атабыз. Биз бүгүн кубанычтабыз, себеби катышып отурабыз, республикалык деңгээлге жетип атабыз. Буга чейин да чыгып келгенбиз. Иш-чараны Чүй облусунун таланттуу өнөрпоздорунун чакан концерттик программасы коштоду. Аягында чакырылган ардагерлерге урмат көрсөтүлүп, белектер берилип, сый тамак уюштурулган. Клара Кудайбергенова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй.